Саламатсыңар, урматтуу отенилер. Биз физика, математика, химия, биология, информатика ушул сабактарга басым жасайбыз. Буларды окутуш үчүн олимпиаданы колдонобуз. Бала жөндөн эле бул предметтерди окуй бербейт. Эгерде буну окуса, кийин жарышка катышса, жарыштан бир сыйлык алса, ал жерде бир чөйрө болсо, ал жерде бир башка баалуулуктар болсо, бала окуйт. Ошол себептен олимпиаданы ойлоп чыгышкан. Биз олимпиада аркылуу ушул сабактарды эмне себеп менен басым жасап окутабыз. Себеп дегенде, азыркы заман 21-кылым, илгеркидей кет менен күрөк менен иш болбой калган. Азыр бардыгы техника, электрондук система менен бардык нерсе жеңилдешкен, бирок ошол эле учурда бардык нерсе татаалдашкан. Илгери бир нерсени башкарыш жеңил болсо, азыр башкарыш кыйын. Эмнеге? Анткени бардык системалар татаалдашты. Физика, математика аралашты. Ал жерге информатика, программирование аралашты. Ал жерге баягы генный инженерия аралашты. Ошонун бардыгын келечекте биздин балдар жакшы кесип ээлери болуш үчүн, чоң кирешелүү кесип ээлери болуш үчүн бул сабактар өтө маанилүү. Анан менин оюмча бир да ата-эне каалабаса керек, менин балам келечекте акча таппай эле койсун, менин балам келечекте жөнөкөй жашасын деп бир да ата-эне каалабаса керек. Анан ушул кесиптердин ээлери биздин Кыргызстанда көп болсо, Кыргызстан дагы күчтүү мамлекетке айланган атпайбы? Бардыгыбыз билебиз, Европанын эң күчтүү өлкөсү, евро валютасын кармап турган бул Германия. Германияда эң көп инженерлер. Немистердин машиналары аябай сонун. Немистер жасаган бардык нерсе сонун. Ошон үчүн баягы немис деген бир бренд бар эмеспи? Дүйнө жүзүндө немис деген бренд бар. Ошол себептен, урматтуу ата-энелер, балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды олимпиадаларга жөнөтүп, ушул предметтерге басым жасап, Кыргызстандын келечегин биргеликте куралык. Азыр Кыргызстанды эч ким тааныбаса дагы 30 жылдан кийин, 20 жылдан кийин биздин балдарыбыз чоңойгон кезде Кыргызстан дүйнөгө атак чыккан бир өлкөгө айлансын.